Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагынан өздүк иш кагазына кирген мүнөздөмө тууралуу өтөбүз. Мүнөздөмө жетекчилик тарабынан мекеме, уюм, ишкананын кызматкерине берилген расмий документ болуп саналат. Анда кызматкердин же адистин кесиптик, коомдук, илимий жана башка ишмердиги, ошондой эле ишмердик жана моралдык сапаттары чагылдырылат. Мүнөздөмө адистин суранычы боюнча атайы окууга кирүү, башка ишке которулуу, кызматтык жогорулоо сунуштоо максатында жазылат. Мүнөздөмөнүн мазмунунда ишти качан баштаганы, ишиндеги жылуушуулары, артыкчылыктары, билимин өркүндөтүшү боюнча маалымат камтылып, сыйлыктарына түшүндүрмө берилет. Мүнөздөмөнүн жазылыш максаты, мүнөздөмө жөнөтүлө турган мекеменин аты жазылып, мүнөздөмөнү берген жетекчилердин колу коюлуп, мөөрү басылат. Үлгүдө көрүп тургандай, бул мүнөздөмө Укук жана башкаруу факультетинин методисти Гүлкайыр Жумабековага жетекчилик тарабынан даярдалган. Эмесе, ушул мүнөздөмөнүн маалым даректерине көңүл бөлөбүз. Биринчи маалым дарек. Мүнөздөмө багытталган адамдын иштеген мекеменин аталышы, кызматы, аты жөнү жана кошумча маалыматы. Мисалы, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын укук жана башкаруу факультетинин 1979 жылы туулган улуту кыргыз жогорку билимдүү Жумабекова Гүлкайырга. Экинчи маалым дарек. Иш кагазынын аталышы. Үчүнчү маалым дарек. Бул негизги текст. Гүлкайыр Жумабекова 2005 жылдан бери Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын укук жана башкаруу факультетинде методист болуп эмгектенип келе жатат. Ал иштеген учурда өзүн ишин мыкты билген, такшалган адис катары көрсөттү. Гүлкайыр Жумабекова университеттин коомдук иштерине активдүү катышат. Ал берилген ар бир тапшырмага жоопкерчилик менен мамиле кылат. Кесиптештерине дайыма жардам берүүгө даяр, аларга камкордук менен мамиле жасайт. Гүлкайыр Жумабекова кесиптештеринин арасында кадыр баркка ээ. Ал республикалык илимий-теориялык конференцияларга катышкан, орус жана англис тилдерин мыкты билген адис. Учурда окутуунун методикасы боюнча кандидаттык диссертациясынын үстүндө иштеп жатат. Мүнөздөмө талап кылынган жерге берилди. Кийинки маалым дарек. Мүнөздөмө даярдаган адамдын кызматы, аты жөнү, кол тамгасы. Бул үлгүдө ректор жана декан экөөнүн фамилиялары, аты жөндөрү жана кол тамгалары берилет. Мүнөздөмө жазылган күн. Бул кийинки маалым дарек. Мүнөздөмөнүн текстине мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары. Балдар, мүнөздөмө жазууда көпчүлүк мезгилдерде мына ушул сөздөр колдонулат. Кабыл алын, эмгектен, иште деген этиш сөздөргө өткөн жана учур-чактын ган, ды, ып жатат деген мүчөлөрү улануу аркылуу бул сөздөрдү мүнөздөмөгө колдонсок болот. Мисалы, кабыл алынган, эмгектенди, иштеген, дайындалып жатат, которулган, жиберилген, сыйланды, катышты, жөнөтүлгөн, өзүн көрсөттү. Ал эми кийинки сынатооч, зататооч сөздөр ошол адамдын ар кандай сапаттарын көрсөтүп кетет. Мисалы, сый-урмат, кадыр-барк, жоопкерчиликтүү, такшалган адис, токтоо, сабырдуу, ак көңүл, уюштургуч, алака түзө билет, жакшы мамиледе болгон, так аткарат,
ээ болгон, татыктуу болду. Мүнөздөмө жазууда балдар андан тышкары дагы төмөндөгүдөй ар кандай сөз жана сөз айкаштарын колдонсоңор болот. Мисалы, мына бул жерде берилген мисалды өзүңөр улап жазып кетсеңер болот. Жоопкерчиликтүү, өз милдетин так аткарган, иштиктүү, сабаттуу, маданияттуу, сабырдуу, эмгекчил жана башка. Эми балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча машыгуу иштерин жүргүзөбүз. Берилген мүнөздөмөдөгү көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү улап текстти толуктайбыз. Ал эми бул тапшырмада берилген сөздөрдү туура жайгаштыруу аркылуу сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.